Жаралдың қайдан өмірге, жаратқан барбы көңілді, тирілік жолын улаған, ырдайлы өмір жөнінде. Төгілбі өмір төгілбі, ар күні ойно төрімді, 100 жылға жете жашайлы, бұйырсын аны көрүүгө. Жакшыдан жашыл баккалы, жамандан жүрөк таккалы, мезгилдин улам төрүнө барабыз чогуу аттанып. Жараткан берген белеги, deneme ömür şerif, sen barda cırgap yaşayın, bir günü taştan yeterim. Mezgilin jetse gezeke, turarsın bir gün bekette. Bölük Okey Radyosu. Yaralanıp saldığın için pardonun bolca şerigi. Bekenimizde saat 18. Nazar Talk Show'suna hoş geldiniz. Efirde Ulanbek Karıpov. Урматтуу биздин угармандар, мынакей ошентип Кудай буйруса, бул аптанын дагы жума күнү кирип келди. Адаттагыдай эле ушул маалда Окей үй бүлөлүк радиосунун жыштыктарынан Назар ток шоусу жаңырып, баардыгыңыздарга жакшы маанайды тартуулап, үй бүлөлүк принциптерди, үй бүлөлүк жашоодогу баягы мамилелерди бекемдей турган жакшы ойлорду ортого сала турган убакыт келип жетти. Ошентип алдыдагы 1 саатты сиздерге кызмат кылууга мен Уланбек Карыпов даярмын. Ошондой эле биздин техникалык баардык биздин мүмкүнчүлүктөрүбүздүн баардыгын башкарып турган менин кесиптешим Канат Алмамбетов болмокчу. Канат, кандайсың? Жакшы, өзүңүз кандайсыз? Ушул бир жумада бир жолу 1 сааттык эфир учкан куштай өтүп кетет экен да. Угармандар ушунда бир жумада кайра бир нече саат, бир нече күндү күтүш керек болуп калат экен. Ошондуктан сагынычтуу салам айтабыз. Назар ток шоу баарыңыздарга ысык салам. Кирип келген кеч менен биргеликте чогуу убактыбызды өткөрөлү. Достор, биз азыр түз эфирде иштеп жатабыз. Биздин түз эфирдин телефондору 0312 91 19 19, 0312 91 19 19. Ошондой эле бизге WhatsApp аркылуу байланышка баягы SMS жөнөтсөңүздөр болот. 0705 53 16 64, 0705 53 16 64. Анан биздин Facebook'тагы баракчабыз аркылуу дагы биз түз алып көрсөтүүнү кошмокчубуз. Азыр бизде кошулду. Мынакей, эгерде бизди көрөм десеңиздер, анда биздин Окей радиосу деген Facebook'тагы баракчабызга кошулсаңыздар болот. Ошол жерден бизди Канат экөөбүздү видеодон дагы көрүп, анан кийин өзүңүздөрдүн баягы комментарий, сунуш, ой пикирлериңиздерди калтырсаңыздар болот. Анда эмесе биздин берүүгө кош келипсиздер демекчибиз. Достор, бүгүн биздин ушу эфирибизде баягы убакыт жөнүндө сүйлөйүн дегенбиз да. Убакыт, ушу учурду баалай билүү, убакыт учкан кууш дегендей. Анткени достор, билинип билинбей эле мынакей биз сиздер менен ушул 2020 жылдын 135 күнүн жашап коюп турбуз. Элестетсеңер, 2020 жыл мына кече эле кирип келип, жаңы жыл кирип келгенде могу карантин деген бир балия башталып кетип эле ызы чуу болуп, мына эми араң эсибизге келейин деп баягы жыл эми башталып аткандай сезилгени менен ортодон 135 күн
өтүп кетиптир да, элестеткиле. Баягы карантин деп ызы чуу болуп отуруп, жылдын дээрлик жартысын жашап өтүп коюптурбуз десек деле болчудай да. Алдыда бүгүнкү күндөн нары көчсөй санасак, алдыда болгону туп-туура 230 күн гана калыптыр да. 230 күн эле. Ошондон кийин кайра жаңы жыл келет экен да. Элестетсеңер, кандай убакыт чынында эле баягы учкан куш деген кеп бекер эмес экен да. Канат айтып атпайбы, бир жумада 1 саат чыгабыз, ошол 1 саатыбыз учкан куштей өтүп кетиптир да. 1 саат эмес, 135 күнүбүз зуу өтүп учуп кетиптир. Мындан 2-3 жума мурда эле каар жаап атпады беле? Дагы деле жыл башталбай аткандайчы. Айтпаңыз. Тиги эми алдыда 230 күн. Мындай айтканда, биз кирип келген могу 2020-жылдын 5 айын жашап койдук да, элестетсең, жарым жылы. Мына алдыда болгону жарым эле жыл калды. Анан кийин кайра жаңы жыл башталат. Кайра ошентип кыскасы убакыт аябай билинбей тез, абдан тез учуп өтүп кетет экен да. Зуулдап эле учуп жатат. Негизи эле биз өтө мындай тез, ылдамдыкта жашап калдык деп айтсам мен жаңылышпайм го. Кааласак, каалабасак дагы биз ушундай замандын туткундары болуп калдык деп айтсам дагы менимче туура болот болуш керек. Ушундай шашкалактаган, зуулдаган, тим эле учуп, ала куштай болуп учуп жүргөн бир замандын туткуну болуп калдык десем менимче эч ким деле каршы болбосо керек да. Мисалы, мындан 30 жыл мурда эле, мындан бир 30 жыл мурда эле, мисалга Россияга аскерге кызматын өтөп кеткен балдар үйүнө кат жазса, орточо эсеп менен ал кат бир 20 күндө жетип келчү да. Орто жолдо жоголуп кетпесе эле да. Негизи бияка бир 20 күндө, аябай кечигип калса бир 30 күндө кат араң жетип келчү да. Эми карабайсыңбы? Азыр Россия эмес айланайын, дүйнөнүн булуң бурчу менен туруп эле мындай 1 секундда деле интернет аркылуу, WhatsApp аркылуу байланышып, ал акыбалды сурашып, сүйлөшмөк тургай, көрүшүп, монтип жүз көрүшүп, чеэр жазса да боло турган заман болуп калбадыбы? Илгеркидей болуп, тиги жумалап, айлап кат күтмөй деген жок. Азыр мына балким ушунун айынан дагы сагыныч деген сезимдер да мокоп калганбы деп коем кээдечи. Илгери баягы жүз көрүшпөйсүң да, анан эптеп сүрөтүңдү салып, анан кат жазып, анан ошо катта ал акыбал кандай, силерде тиги аба ырайы кандай деп эле, анан баягы эми качан көрүшөт болдук эми деп сүрөтүн салып, ошо сүрөтүн карап сагынып дегендейчи. Азыр болсо мына ушунчалык тездикте жашап калдык, эч кандай күтүүнүн деле кереги жок да. Болгону чала коесуңдар бүттү да. Мисалы үчүн эсимде, илгери биз телеграфка барып, тиги азыркы курантынын жанында телеграф, анан дагы чүй менен ылдый кеткенде да бир эме телеграф бар эле. Ошол жерге барып алып, телефон чалыш үчүн кезекке туруп, анан атайы бир мындай күркө, будкачы, күркөгө номери бар эле, анан терде диспетчер кыйкырчу эле, баланчанчы номерге кириңиз, анан баягы жака кирип, анан тиги башка шаардагы сүйлөшө турган кишиң менен кошуп, анан аны менен эми сүйлөшүп баштаганда мүнөтүң бүтүп калса, алло деген бойдон эле калып кала берчү элең, алоологон боюнчачы. Сүйлөшүүнүн өзү эле бир айланайын укмуш машакат болчу да. Аны кезекке туруп күтүп, азыр болсо үйдө чалкалап жатып алып, каалаган мамлекетке каалаган учуруңда байланышка чыга берсең болот. Бул заман абдан мындай тарып калды десек де болот да. Тар заман болуп калды да мына. Илгери мисал үчүн Бишкектен Таласка же Караколго барыш үчүн автобус менен барсаң, 8-9 саат жүрчүсүң да. Анан сен баягы жаш бала болгондуктан орун жок болуп калса, ортосуна тактай берип койчу. Тиги кишилер басып өткөн жерге тактай коюп алып, мурунку муундагылардан угуп аткандар бар болсо, балким эстейт чыгарсыңар. Анан ай балам сен кел, бу жака эле отуруп турчу деп туруп, кийин 8-9 саат тактайга отуруп алып барчысың да. Азыр болсо 8-9 саатта Европага учуп барып келсең болот да. Мына карабайсыңбы, замандын канчалык мындай тар болуп калганынчы, мүмкүнчүлүктөр пайда болуп калды, чектөөлөр дээрлик жок болуп калды. Мынакей техниканын өнүккөнү, илгери
эң кыйын кишилер Волга айдачу эле, болбосо Жигули, Москвич, болбосо мотоцикл айдапчы. Азыр айланайын эмне бир түркүн унаалар чыкты. Алардан тим эле 2-3 эсе ылдамдыгы дагы, комфорту дагы мыкты болгончу. Мына жетем деген жериңе бир заматта жетип кайра барып кайра келе калсаң болот. Илгери мисалы үчүн ошол Таластан Бишкекке, Фрунзеге же болбосо ошол көлдөн же болбосо Баткенден Фрунзеге барып келиш керек дегенде айланайын даярданып анан бир же чоң бир себеп менен болбосо мындай барганга тим эле жол узак болчу да. Азыр бир күндө барып кайра келип калганга мүмкүн болуп калбадыбы? Ушунчалык тез заман, ушунчалык шашкалактаган бат заман болуп калды да. Азыр мисалы үчүн илгери кыялданганда жакшы окусаң Артекке барасың, жакшы окусаң Москвага барасың, барып Кызыл Аянтты көрөсүң десе, деп тим эле бир жашооңдун бир жеткен максатыңдын бир туу чокусу ошо Москвага барып Кызыл Аянтты көрүп келсем, Кремльди көрүп келсем деген кыялдануу болчу да. Азыр Кызыл Аянт эмес, мына Лондон, Нью-Йорк, Парижге деле кишилер бизнеси менен каттап атат, Дубай, Индияга деле эс алганга каттап атат. Айтор мындай окуйм дегени окуп атат, иштейм дегени иштеп атат дегендей. Заман таптакыр башка болуп, ушунчалык тез алып, тез зуулдап учуп үйгөн заман болуп калбадыбы? Мынакей Айтор айлана чөйрөдө баары мурда болуп көрбөгөндөй тездик менен чимирилип, анын ичинде биздин жашообуз дагы айлан көчөк болуп зуулдап өтүүдө. Эми ушундай тез заманда биз кантип баарына үлгүрүп жашашыбыз керек деген бир ой келет да. Анан эң башкысы биз баарына үлгүрө албайбыз, бирок кантип ушундай ызы чуу бири-бирин кууган баягы куу заманда эң башкы максаттар, башкы баалуулуктарды жоготуп албай туура нукта жашашыбыз керек. Мына достор, ушул ойлордун тегерегинде биз келгиле ошол убакытты туура пайдаланып, анан ошол убактыбызды туура багытка пайдаланып, кантип ошо пайдаланып жашасак болот деген ойдун үстүндө чогуу ой жүгүртөлү. Андыктан бизге байланышка чыгыңыздар, бизге өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди айтыңыздар, смстериңиздерди жөнөтүңүздөр, WhatsAppка байланышка жөнөтүңүздөр, түз байланышка телефон чалсаңыздар болот. 0312 911919 биздин түз байланыш номерибиз. Ошондой эле WhatsApp номерибиз 0705 531664. СМСтерди жөнөтсөңүздөр болот. Анан биздин Facebook'тагы баракчабыздан дагы биздин азыр түз алып берип аткан трансляциябыз бар. Ошол жакка дагы өзүңүздөрдүн ой пикирлериңиздерди калтырып, баш бармактарыңарды басып бизди колдоп турсаңыздар болот. Анда эмесе убакыт учкан куш, убакытты туура баалай билүү жөнүндө биз сөз кылмакчыбыз. Оюңарды чогултуп бизге жөнөткөнчө биз жакшы бир жагымдуу музыканы ортого салалы, анан кийин чогуу биз талкууга киришели. Ага чейин мен сиздердин жөнөткөн смстериңерди бир сыйра карап, анан кийин сиздер менен маегибизди улантканга камданалы. Анда эмесе Канат, келиңиздер, Мирбек Атабековдон Балама аттуу жагымдуу ырын бирге угабыз. Жаралдың балам жанымдан, жаралдың тамчы канымдан, секетиң болуп кетейин, бой тойгон алаканыңдан, секетиң болуп кетейин, бой тойгон алаканыңдан. Таңда балам баса да, кадамын алга таштаса, жарылып кете жүрөгүм, жыгылып кете жаздаса, жарылып кете жүрөгүм, жыгылып кете жаздаса.
Назар ток-шоусуна кош келиңиз. Эфирде Уланбек Карыпов. Назар ток-шоусуна кош келиңиз дейбиз дагы. Урматтуу угарманым, угуп жатканыңыз Үй бүлөлүк Окей радиосу. Уланбай эке, мындай кылбайсызбы? Бизде Алтын айдын бүгүн туулган күнү экен. Атасы эфирден сырткары чалып куттуктап койсоңор деп аябай сураган эле. Сиз куттуктап койбойсузбу? Азыр Алтын ай сизди угуп атат. Алтын ай биздин угарманбы? Бизди угарман. Ата келсе куттуктап атат. Атасынын туулган күнү экен. Жок, Алтын айдын туулган күнү экен бүгүн. Алтын айдын туулган күнү. Атасы куттуктап аткан турбайбы? Жетишпей калды түз эфирге чыгам деп. Эми биздики түз эфир эми Кудайга шүгүр го, убактыбыз бар го. Эми атасы кызын куттуктап атса анан кантип биз сыртта калалы, куттуктабай коелу? Албетте куттуктайбыз да. Алтын ай, биздин угарманыбыз сиздин атаңыздан куттуктоосуна биз кошулабыз. Чынында ушу сиз абдан бактылуу айым экенсиз да. Себеп дегенде атанын батасы, атанын куттуктоосу, атанын жылуу сөзү, деги эле атанын өзүнүн бар болгону бул абдан чоң бакыт, абдан чоң бата. Андыктан ушу атаңыздын сизге каалаган баардык жакшылык ой тилектеринин баардыгына биз кошулабыз. Анан өзүбүздүн үй бүлөлүк радионун атынан албетте биз сизди дагы өзүбүздүн үй бүлөбүздүн мүчөсү катары, өзүбүздүн карындашыбыз катары кабыл алып, сизге дагы жашооңуздагы баардык ийгиликтерди, баардык жакшылыктарды каалайбыз. Дайыма жашооңузда эң маанилүү, эң башкы керектүү баалуулук эмне экенин таап билип, анан ошону карманып жашаганга сизди чакырмакчыбыз. Жашооңуздагы баардык жакшылыктарды көрүңүз. Эч качан жамандык көрбөңүз. Эч качан төмөндө калбай, жогоруда бийиктеп жүрүңүз. Эч качан муктаж болбой, бирок муктаж адамдарды көрө билип, ошолорго колуңузду суна билген улуу инсан болушуңузду каалайбыз. Менимче Алтын айдын атасы абдан кубанычта, чоң кубанычта калса керек. Үй бүлөсү менен кубандуу болуш керек. Мынакей биз Алтын айдын туулган күнүн куттуктайбыз. Биз ошо Алтын айдын атасына деле айта кетели, сиз абдан туура кылдыңыз. Өзүңүздүн кызыңызды ушинтип радио аркылуу куттуктап коюу чынында кызыңыз үчүн чоң бир кубанычты тартууладыңыз деп, жакшы белекти тартууладыңыз деп ойлойм да. Анан ошо кызыңыз менен мамилеңиз мындан ары дагы жакын, мындан ары дагы ысык болсун. Кызыңыздын бактысы үчүн өмүрүңүздүн ушу акыркы демине чейин дайыма күрөшүп, дайыма кызыңыздын бактысы үчүн жашап жүрө беришиңизди сизге дагы каалап кетмекчимиз. Анан бешик боңуз бек болсун. Анда эмесе достор, биз өзүбүздүн берүүбүздү улантабыз. Албетте, эгерде бизди угуп аткандар мынакей ушу менин кызымдын же атамдын же уулумдун туулган күнү дегендер болсо, бизге смстериңерди жөнөтүп койгула. Биз эми 2-3 сөз болсо дагы куттуктап кеткенге аракет кылабыз. Ошо достор, бүгүн биз туура багытты, ушу учурду туура пайдалана билип, анан ушул ызычуу болуп учкан убакыттын ичинен эмнеси маанилүү, эмнеси пайдалуу, эмнеси эң орчундуу, эң башкы баалуулуктар эмнеге биз көңүл буруп жашашыбыз керек деген ойдун тегерегинде кеп куруп жатабыз да. Андыктан бизге байланышка чыксаңыздар болот. Бизге өзүңүздөрдүн смстериңиздерди жөнөтсөңүздөр болот. 0705-531664 WhatsApp номерибизге, же болбосо түз байланышка чыксаңыз болот. 0312-911919. Же болбосо бизди Facebook баракчабыздан түз алып барып жаткан биздин берүүбүздү көрүп, бизге ошол жерден өзүңөрдүн комментарийлериңерди калтырсаңыздар болот. Бизди көрүп жаткан Facebook аркылуу көрүп жаткан биздин досторго дагы ысык салам айтабыз. Бизге кош келипсиңер. Баардыгыңыздарга ысык салам. Эми кайсыл жакта тартып жатат Окей радиосу, дагы бир жолу эсиңизге сала кетейин жаңы кошулган угармандарыбызга. Бишкек чүйдө 105 жыштыгынан бизди угуңуздар. Таласта 89-8 жыштыгындабыз. Ысык көлдө жана Кочкордо 88-8 жыштыгында бизди уксаңыз болот. Ал эми Нарында 87-5 FM-ден, Токтогул Кара Көлдө 88-3 жыштыгынан Окей үй бүлөлүк радиосун тыңдай аласыз. Жана ошондой эле сайттан дагы уксаңыз болот. Биздин сайтка кирип, Ok Radio Check It KG деп киресиз, дагы дүйнөнүн булуң бурчунан онлайн уга бериңиз. Туура.
угуп анан угуп эле тим болбостон башка жора жолдош досторуңуздун баардыгына бөлүшүп биздин сайтыбызды. Негизи бизде азыркы учурда мына Европада, Россияда, Кореяда, океандын ар жагы Америкада уккан жердештерибиз аз эмес. Анан ошо жердештерибиз дагы ортоктош болуп өздөрүнүн баягы мекенин сагынганда ошо биздин Окей радиосу аркылуу ырларыбызды угуп өткөндө ошо жанагы жүк ташуучу чоң унааны айдап жүргөн бир кыргыз биздин мекендешибиз менен сүйлөшүп калдым. Анан айтат, биз ошо интернет аркылуу угабыз дейт радиону, Окей радиосун. Анан негизи башка радиолорго караганда ушу Окей радиосунда дейт баягы мекенди сүйүүгө, үй бүлөнү сүйүүгө, баягы жакшы мындай жогорку бир жакшы баалуулуктарды айтканда дейт кадимкидей мындай жүрөгүң толкунданып дейт. Анан кийин ушу үйдү сагынып, Кыргызстанды сагынып тим эле көзтөн жаш тегеренип кетет. Башка радиолордо болсо ызы чуу баягы жаман ар кайсы эле бир жүрөктү түшүргөн эле маалыматтарды айтып беришет. Анан силерди укканда болсо кадимкидей бир үйгө барып келгендей бир сезим болуп калат, көздөн жаш тегеренип дейт да. Анан андай биздин үй бүлөлүк радиону мындай айтсак дээрлик дүйнөнүн булуң бурчунан эле угуп калышты да. Интернет аркылуу укканы интернет аркылуу угат, баягы жыштык аркылуу укканы жыштык аркылуу угат да. Карабайсыңбы, мына тар заман деген ушул да. Дүйнө тар, мындай кичинекей болуп калды да. Анан жөн эле каалаган жерден мына бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүк бар да. Колду сунуп эле бир эле кнопканы басып коюп эле угуп койгонгочу. Жакында биздин радиобуздун атайын мобилдик жанагы приложениялары чыгат. Кудай буйруса азыр даяр болуп калды. Аны дагы биз эфирден жаңыртабыз. Ошондо телефонуңарга жүктөп алып, анан каалаган жерде күнү түнү угуп жүрө берсеңиздер болот да биздин радиобуздучу. Ошентип акырындан өнүгүп келатабыз. Жакшы, сиздердин колдооңуздар, сиздердин бизге баягы берген жакшы оюңар, каалоо тилегиңер бизге шык дем берип, анан акырындан өнүгүп келатабыз. Тилекке каршы ушу түштүккө чыга албай жатабыз, бул шартка байланыштуу. Анан ошо карантин деген нерсе бүтсө эле барып ошол жерден антеннабызды коюп туруп, биздин айтылуу Ош, Жалал Абад жергесинде дагы Кудай буйруса толкунубуз жаңырып калат эле. Ага дагы кичине чыдай турсак, Кудай буйруса ал күндөр дагы келет. Ошентип достор, чынын айтканда баарыбыз моундай ызы чуу болгон, учуп, ызылдап, тызылдап бир жүргөн заманда мындай элек да. Чын эле мындай колду жүрөккө коюп туруп, чын эле айта турган болсокчу, биз деген эмне болгонбуз? Тим эле айланайын, качан караба? Же биз өзүбүз деле башкалар делечи, мындай телефон чалсаң деле, жолугуп калсаң деле, тим эле айланайын, бир маанилүү иштерди бүтүрүп эле улам бирөө менен жолугушууга барат элем, же болбосо бирөө мага жолугушууга келет эле. Мына азыр мен телефон чалмакмын, күтүп аттым эле, же болбосо кой мен бирөөгө чала коюшум керек эле деп эле шыгылып же бараткан болобуз, же келаткан болобуз, бир маанилүү бир жолугушууларданчы. Анан мынтип ойлоп коем, айтортум эле ааламды биз эле айлантып аткандай жашап калбадык беле? Тим эле ушу мен болбосом тим эле аалам токтоп калчудай болуп элечи. Ким менен сүйлөшпө, көчөдөн жолуксаң деле бүт эле шашкалактап калбадык беле? Эмне десең эле, мен бияка бараттым эле, тияка келаттым эле деп жанталашып эле баарыбыз эле шашкалактап эле, шыгылып эле бир маанилүү иштерди бүтүрүп эле таза болбой үйдө отуруп калсаң дагы тим эле телефон чала калып, жаза калып, тиги интернеттен жаза калып, фейсбуктан жаза калып, деп тиги балдарга көңүл бурсаң боло десең, азыр мен могу аябай маанилүү сообщениени жөнөтүп кийинчи азыр муну бүтүрө коеюнчу. Бул аябай срочно деп эле ушинтип укмуш айлангучок болуп жашап калбадык беле? Бирок карантин келип туруп бир заматта баарыбызды кайда эле жанталашып шашып баратасыңар, токтогула, кичине эсиңерге келгиле, эмне баалуу, эмне маанилүү экенин ойлоңгула дегендей бир жышаан берип койду окшойт да. Баарыбыз эле тып этип эле тымпыйып эле отуруп калдык. Мына баягы жанталашып биз чече турган, шашып бара турган иштердин баардыгы эле токтоп калды. Анан кийин аалам жок болуп кеткен жок. Баардыгы акырын өз нугунда кетип баратат да. Анан көрсө биз кээде баягы өтө эле өзүбүз ушундай бир ролго киргизип алат экенбиз да.
кой ушуну мен бүтүрө коюшум керек ой деп тим эле жанталашып өзүбүздү өзүбүз камчылап өзүбүздү өзүбүз тим эле күлүккө салып тим эле айланайын тердеп кургап жанталашып тим эле бир ушул ишти мен бүтүрбөсөм эч ким бүтүрбөй калчудай болупчу ошентип олтуруп жанталашып жүгүрүп отуруп маанилүү нерселердин жанынан жүгүрүп өтүп кетишкенбиз да маанилүү чыныгы баалуулуктардын жанынан байкабай чуркап өтүп кеткен учурларыбыз көп болсо керек да ошондон улам мынакей бүгүнкү күндө жакшы бир мындай тайм аут деп коет го бир жакшы эс ала турган токтой турган бир убакыт келди да илгери мисалы үчүн илгери эмес эми ушу карантинге чейинчи майрамдык эс алууга жаңы эле тиги январда жарым январга чейин 15-ине чейинби канчасына чейин эс алып араң араң эсибизге келбедик беле анан кийин ошондо дагы эс алып жатып дагы мына жумушка чыгыш керек анан тиги жумуш башталганы калды анан жумуш деп ошондо дагы эс ала албай көптөрүчү мындай сага эмгегиңден эс ала тур деп берилген убакыттын ичинде дагы эс ала албай ошондо да жанталашып бир ишти кылып ийсем бир ишти бүтүрүп ийсем деп жанталашкан элек азыр эмне болду мына 1,5 ай болуп кетти айрым мамлекеттерде 2 ай 3 айга чукулдап баратат мына карантинде отуруп эч бир иш бүтпөй баардыгы орунда токтоп калганындачы анан бул деген биз чын эле бизге бир мындай убакыт болушойт да ушундай куу заманда кубалашып жүрүп өтүп кетпей эң маанилүү эң негизги баалуулуктар эмне экендигин ойлоно жүрөлү дегендейчи болбосо мен чын бүгүн мынтип календарды карап көрүп 135 күнүн жашап койсок алдыда 230 эле күн калса того аябай эме убакыт өтө азыр эле калыптыр бул жыл деле карабайсыңбы ызы чуу өтүп кетип баратыптыр бул жылы жыргатып деле эч нерсеге жетчү элек мен мынакей 5 ай өтүп кетти деген бир ой келди да эми ушул учурдан пайдаланып приоритеттерди туура аныктап кайсы иштер маанилүү кайсы иштер мындай күтө турарын иликтей турган учур келди окшойт достор биз болгону ушуга эле сиздерди чакырып ушуга эле бир үндөп койгубуз келет да ушул учурдан пайдаланып кайсы иштер маанилүү кайсы иштер приоритет кайсы иштер мындай чындап мындай биздин убактыбызга биздин көңүлүбүзгө биздин күчүбүзгө аракетибизге мындай муктаж ушуну аныктап алышыбыз керек депчи ошентип эми кудай буйруса кайра жашоо өзүнүн нугуна түшүп баарыбыз мурдактай бир калыпка келгенде эми жашоо кайра кудай буйруса өзүнүн нугуна түшөт да ошондо мамилелерибиз кандай болуп өзгөрөт болду экен дейм да мына карантин деле бүтөт кудай буйруса анан жашоо деле өзүнүн нугуна түшөт эми ошондо биздин жашообуз кандай болот болду экен кайра эле баягы тас кейпибизге түшүп жанталашып мурдагыдан дагы 2 эсе ого бетер шашма болуп 2 айдан бери бүтпөй калган иштерди эми бүтүрөйүн деп ого бетер далдаңдап кетебизби же кой мунун баардыгы менсиз деле бүтө берет экен мунун баары бүтпөсө деле жашоо улана берет экен андан көрөк эң башкы нерсени унутуп калбай мону биринчи орунга коеюн тигини экинчи орунга коеюн деп өзүбүздүн баалуулуктарыбыздын ордун таап жашайбызбы өткөндө социалдык тармактардын биринен окуп калдым бирөө жазып коюптур тиги мына эми баардыгыбыз ойлонуп мындай жоош мүнөз болуп бири бирибизди кадырлап сыйлаганды үйрөнөт окшойбуз деп жооруп аттык элек дейт башында азыр болсо кайра тескери кетип баратабыз дейт кыжырыбыз келип нерв болуп ачууланып бул качан бүтөт деп мурдакыдан да огош бетер бузулуп баратат окшойбуз деп жазып коюптур бирөө андай жагы дагы тилекке каршы бар окшойт бизде келип калган смстер барбы келип калган смстер бар бизде орун берели Рысая Табышева аттуу угарманыбыз бул азыр фейсбуктан угаттыр бизди улан ушундай кыргыз тилдин майын чыгарып сүйлөйсүң иштериңе чоң ийгилик дейт рахмат сизге чоң рахмат эми колдон келишинче өзүбүздүн тилибизди эми мен ойлоп атам менин тилим дагы кичине чабалыраак болуп калганбы депчи анткени баягы ар кайсы орусча башка тилдерди сүйлөп жүрө берип дегендей бирок колдон келишинче эми бул интернетти whatsapp деле окуп отура бербей
кыргызча китептерди окуганга колуман келишинче ар кандай макал лакаптарды окуганга аракет кылам да. Мисалы үчүн колума жакын эле тийгени эртең менен эле таап алдым могу Санжыра санаты деген китептичи. Анан кийин ушул китепчеде аябагандай жакшы макал лакаптар, укмуштуудай биздин баягы салт санаалар камтылыптыр да. Анан буларды дагы бир сыйра окуп алып, карачы кыргыздын акылмандыгын, кыргыздын даанышмандыгын деп аябай бир сыйра суктандым да. Ушуга окшогон китептерди окуп, болгон баягы журналдарды кыргызча окуп, өзүмдүн колуман келишинче баягы тилимди өөрчүткөнгө аракет кылам. Бирок сөздү баалап, сөздү баккан биздин акындарга жетиш кайда деген го. Урматтуу угармандар, мына Улан байке китепти да көргөзсүз. Эгерде сизде кызык боло турган болсо, азыр Facebook'a кириңиз дагы, Радио Окейге кошулуңуз. Анан онлайн дагы бизди көрүп, комментарий калтырып, биз менен биргеликте болсоңуз болот. Ооба. Сөзсүз түрдө колуңардан келсе, интернетиңер бар болсо, ошо Радио Окей же болбосо ошо Окей радиосу деп эле жазсаңыздар, бизди Facebook баракчасынан табасыздар. Биз азыр түз байланыштабыз. Бизди көрүп, биз менен кошо ортоктош болуп, комментарийлериңиздерди ошол жакка деле калтырсаңыздар болот. Мына бизде Facebook аркылуу көрүп аткан Разак Атакулов деген жердешибизге дагы ысык салам. Бизди көрүп атканыңызга рахмат. Андан тышкары көрүп аткан дагы достор баардыгыңыздарга ысык салам. Ошентип убактыбыз учуп эле өтүп баратат. Эми ушул баалуулуктар боюнча чын эле баардыгы могу кырдаал өтүп кеткенден кийинчи кайсы нерсеге же эмнени биз өзүбүзгө баалуулук катары сактап, эмнени приоритет кылып коет болду экенбиз. Мындай бир аныктама бар да. Бул ишти бүтүрсөмбү, тигил ишти бүтүрсөмбү, тигил ишти бүтүрсөмбү, иш көп го. Анан кайсынысын биринчи бүтүрсөм деп ойлонуп атканда, сурайт экен да. Баардыгы эле мындай тез арада бүтүрүш керек депчи. Тем эле муну деле бүт баардыгын тез арада бүтүрүш керек деп жанталашкан эле учур болот да. Анан кийин ошондо тез арада бүтүрчүсү же болбосо эң маанилүүсү, ушунун ортосундагы баягы айырмасын билиш керек экен да. Анткени тез арада бүтүрүүчү иштердин баардыгы эле маанилүү иш боло бербейт экен да. Маанилүү иш бар, анан кийин жанталашып ошо муну бүтүрө коюшум керек, тигини бүтүрө коюшум керек деп тез арада бүтүрчү иш бар экен да. Бирок айтып кетейин, тез арада бүтүрчү иштин баардыгы эле маанилүү иш боло бербейт экен да. Маанилүүлүгү жагынан, приоритеттүүлүгү жагынан кайсынысы чындап биринчи орунда туруш керек, аныктай билиш керек экен да. Анан ошондо кой, мен андан көрөп могу ишти биринчи бүтүрөйүн, анан бул ишти бүтүрөйүн, анан шашпай тигиге деле барсам болот экен деп аныктап алыш керек экен да. А болбосо ишиңдин баардыгы монтип алдыңда жайылып турса, мунусуна тигинисине деп жанталашып чуркай берип, анан аягында анын биринин дагы аягына чыгара албай көңүлүң чөгөт да. Мындай эми убактың да жоголот да. Кыргызда жаңы элеке мен көрсөткөн китептен таап алдым, тиги макалдар көп да. Анан ошо макалдардын бири бар экен. Жоголгон байлыктын орду толсо да, жоголгон убакыттын орду толбойт деген. Жоголгон байлыктын орду толсо дагы, жоголгон убакыттын орду толбойт. Чын эле. Байлык деген мисал үчүнчү, эми сен кайра эле иштеп, Кудай буйруса, ден соолугуң болсо, кайра эле иштейсиң, кайра эле табасың, ошол эле таап жүргөн тыйыныңды кайра табасың дегендейчи. Убактыңды кайра таба албайсың да. Бүгүнкү кеткен күндү кайтарып келе албайбыз. Эмне кылсак да кайтарып келе албайбыз да. Анан ушул убакыттын ичинде эгерде биз үй бүлөбүзгө туура көңүл бура албасак, бүттү, убакыт кетти. Балаңдын тамтуң басканына суктана албасаң, эртең балаң жүгүрүп кеткенден кийин бүттү, ал убакытты кайтарып келе албай каласың. Балаңдын ошол эмгектегенин жөрмөлөп, ушинтип тизесин жыртып аткан учурунда сен жанталашып жумуш деп чуркап жүрө берип, анан балаң жүгүрүп мектепке барып калгандан кийин баягы учурду кайтарып келе албайсың. Баягы эң бир сонун каткырып күлгөн үнүн кайра уга албайсың. Кичинекей наристе кезиндечи. Убакыттын ар бир убакыттын өзүнүн учурунун, өзүнүн баалуулугу, өзүнүн бир касиети болот экен да. Ошону
ошону байкай билип анан ошого ылайык жашашыбыз керек экен да. А болбосо биз убакытты учуруп ийсек көп нерсени көп туура көп мындай чыныгы баалуулукту биз жоготуп алышыбыз мүмкүн экен да. Анан кийин чыканакты иштейбиз да. Мен ойлойм ушу үстүбүздөгү жылдын 5 айы билинбей эле өтүп кеткендейчи жашообуз деле ушинтип учуп өтүп кетет да. Эртең эле көздү ачып жумганча жашоо учуп өтүп кетет да. Тээ илгери даанышман Дөбөт пайгамбар айткан экен: жараткан Кудай, өлүм менин жолумда жакын экенин эстей жүрүп дейт, акылмандуулук менен өмүрүмдү өткөргөнгө жардам бер депчи. Эми акыр аягы баары бир бара турган жерибиз бир. Анан ошо өлгөнгө чейин андан көрө жашоомду туура өткөрө алайын, ошого мага жардам бер деп айтып атпайбы? Чын эле баарыбыз өтөбүз кетебиз да. Ошон үчүн убакытты туура пайдаланып, туура акылдуулук менен, план менен жашынакай кылып өткөрүп алышыбыз керек экен да. Аны аныкташ чынында эле убакыт, аны аныкташ эркти, аны аныкташ чыныгы жүрөгүбүздөгү мындай ойлонууну талап кылат экен да. Бул жарык дүйнөгө келгени мындай чынындачы ойлонуш керек экенбиз да. Бул жарык дүйнөгө келгени эмнеге үлгүрдүм, эмне ишти аткара алдым, эмне пайдамды тийгизе алдым, эмне ийиз калтырдым деп артты бир кылчайып караганда ичиң күйбөгөндөй болуш керек экен да. А болбосо жөн эле шашкалактап жүрүп, тим эле бир важный кишидей болуп жүрүп, анан артын карасаң баледе калган эмес да. Эчтеке же тиги ишиң бүткөн эмес, же бул ишиң бүткөн эмес, же пайда батаң жок. Анан кийин ызы чулуу болуп эле жүрбөдү беле бул эмне деп. Андай болбош үчүн чынында баалуулукту аныктап алышыбыз керек экен да. Баягы темир кантип чыңалган, тиги «Как закалела сталь» деген орусча эме тиги чыгарма бар го. Советтик жазуучу, соцреалист Николай Алексеевич Островскийдин ушул чыгармасында атактуу сөздөрү менимче азыркы бүгүнкү күндө өтө актуалдуу болуп, мисалы үчүн соц тармактарда бүт жерде эле көптөр колдонуп жүрүшөт да. Илгери Островскийди окубагандар деле азыр таанып калды окшойт ушул сөздөрүнөн. Манчы мен эми маанисин кыргызча которгонго аракет кылдым. Анын сөздөрүнөнчү орусчадан кыргызчага маанисин которгонгочу. Эми ал мындай дейт да: адам баласы үчүн эң кымбат баалуу нерсе бул өмүр. Өмүр адамга бир гана жолу берилет. Ошол өмүрүң өтүп кеткенден кийин артка бир кылчайып карап, максатсыз жашагандыгыңды көрүп, аттың арман-ай деп ичиң ачышып калбаш үчүн майда барат нерселерге өмүрүңдү коротпогонуңду көрүп, майда бара нерселерге өмүрүңдү коротконуңду көрүп, уятыңан ичиң өрттөнбөсүн десең, анда өмүрүңдүн баарын, күч кубатыңдын баарын бул жашоодогу башкы нерсеге арна. Адамзаттын эркин болушуна салымыңды кош дейт. Адамзаттын эркин болушуна салымыңды кош дейт. Карабайсыңбы, аябагандай күчтүү сөздөрдү айткан да. Эми мындай өмүрүң өтүп кеткенден кийин артты бир кылчайып карап алып, максатсыз жашаганыңды көрүп алып, аттың арман-ай деп ичиң ачышып калбасын дейт. Ошо майда барат нерселерге өмүрүңдү коротуп отуруп, ошону көргөндө, түшүнгөндө туй деп уятыңан ичиң өрттөнбөсүн дейт да. Ушу майда нерселерге таарыныч, ушу бир болор болбос көрө албастык, болор болбос атаандаштык, болор болбос ушу бирөөгө кек сактап, ушинтип отуруп, анан кой деп, же болбосо ичкүйдүүлүктүн айынан кой, мен деле адаммын, мен деле жетишким келет, мен деле көрсөтөм, мен деле кыймын деп жүрүп, анан өмүрүң өтүп кеткенден кийин карасаң анын баарынын кереги деле жок болчу турбайбы деген ойду бизге Николай Алексеевич Островский өзүнүн илгерки совет учурундагы чыгармасында калтырып кетиптир да. Карабайсыңбы, адам баласы үчүн эң кымбат баалуу нерсе бул өмүр деп атпайбы? Ошо өмүрүңдү текке кетирбей, туура приоритеттериңди аныктап алып жаша депчи. Ошон үчүн достор, ушул бүгүн бизде аябай жакшы убакытта, карантин, мурдакыдай шашкалаган эч нерсе жок. Ошондуктан жакшы мындай туура багытта жашап, туура нерселерди аткарып, мындай жашоону иреттеп алганыбыз туура болот го. Өзгөчө үй бүлөгө тиешелүү маселелерди ушул учурдан баштап
чечип анан өзүнчө бир пайдубал негиздеп алганыбыз менимче эң сонун убакытта. Ошентип чынында эле биз бүгүн эмне деп жашап, эмнеге умтулуп, күч кубатыбызды эмнеге сарптап жашап жатабыз, ойлоно турган учур келген чыгар деп ойлойм да. Ошентип канткенде убакытты баалай биле алабыз. Ой пикириңер болсо бизге ортого салыңыздар. Канткенде биз убакытты баалай биле алабыз, анан убакытты туура инвестициялоо, убакытыбызды кайсы багытка же эмнеге көбүрөөк коротушубуз керек же болбосо сарпташыбыз керек же колдонушубуз керек. Ушул боюнча ой пикириңер бар болсо бизге смс аркылуу биздин WhatsApp номерибизге 0705 53 16 64 0705 53 16 64 сандарына ой пикириңиздерди салып жиберсеңиздер болот. Жок, мен өзүмдүн оюмду айткым келет десеңиз, анда биздин ободо болгону бир 20 мүнөткө жетпеген убактыбыз калды. 0312 91 19 19 0312 91 19 19 деген сандарды терип туруп чала койсоңуз болот. Биз сизди үнүңүздү угуп, сиз менен чогуу пикир алмашканга даярбыз. Кааласаңыз бизди мынакей ошо Facebook аркылуу көрүп, ошол жактан дагы өзүңүздөрдүн пикириңерди калтырып, өзүңөрдүн комментарийиңерди берсеңиздер болот. Биз кубаныч менен кабыл алабыз дагы, сиздердин оюңузду ортого салабыз. Туура баягы жакшы туура ойду эгерде өзүңүздүн жашооңузда колдонуп жүргөн, практикаңызда, тажрыйбаңызда колдонуп жүргөн жакшы бир принциптериңиз бар болсочу, сөзсүз түрдө ортого салышыңыз керек да. Бүгүнкү заманда эмнеге? Анткени сиздин айткан жакшы оюңуз кимдир бирөө үчүн абдан зарыл, ушул учурда керек болуп турган чыгар да. Анан сиз үчүн балким ал эми аны элдин баары эле билет да, же болбосо мен айткандай мен ким элем деп койсоңуз, балким сиз бирөөнүн тагдырындагы жашоосун өзгөртүүчү бир бурулуш моментин кое берип жиберишиңиз мүмкүн да. Эгерде сөздү айтып койсоңуз, балким анын жашоосундагы туура багытка бурулуп кетишине жакшы бир себепкер өбүлгө түзүп калышыңыз мүмкүн. Андыктан жакшы пикириңиз бар болсо ортого салыңыз. Бизде угарман ушуну айтып калды. Өткөндө бир угарман мен менен сүйлөшүп анан минтип атпайбы? Окей радиосун уктум эле дейт. Балдарды мектептен окутуп атканда, баягы мектепке тапшырып койгон ал кезде көп билбей, анан бүгүнкү күндө үйдө окутуп калышпадыбы? Ошол окутуп атканда ачуумду келтирчи элем дейт. Анан Окей радиосунан балдарды ачууңарды келтирип кыйкырганда балдардын кабыл алуусу жабылат, эшиктердин баары жабылат деген сөздү угуп, мындан ары мен кыйкырбай калдым. Дайыма ушул сөздү эстечү болдум дейт да. Туура да, карабайсыңбы? Ошо радиодон угуп калып, анан карабайсың, ошону мындай жашоосунда пайдаланып атканынча, ошондуктан бул абдан маанилүү да, маанилүү бизге абдан ойду ортого салуучу. Бизде Facebook'тагы биздин угармандарыбыздан келген ойлорду бир карай кетели. Ырысай, Айтбек, Канат бизди көрүп жаткан, силерге ийгилик каалайм дейт. Ушундай ушу биздин саясатка сендей адамдар пайда болсо кандай жакшы болмок. Жашоолорунда туура баалуулуктар бар адамдар, таза, айкөл адамдар дейт. Прожить так, чтобы не было больно за бесцельно прожитые годы. Очень полезно время от времени анализировать, кто я, зачем, куда иду деген комментарийлерди калтырыпсыңар. Рахмат сиздерге. Эми достор, саясатты жанагы я там был и мед я пил дегенде по усам текло, в рот не попало деп орус чыгармада айтылды эле. Саясаттында болуп көрбөдүкпү? Анан биз учурунда саясий партиялардын баягы саясий кеңештеринин мүчөсү да болуп көрдүк, саясий лидерлердин кеңешчилери да болуп көрдүк. Ошондой кызматтардын баарында баягы күрөшүп, талашып да жүрдүк дегендейчи. Анан бир нерсени акыры барып мен өзүм үчүн бир бүтүм чыгардым. Саясат дегенди өзгөртүш үчүн биринчи кезекте ар бир адам өзүнүн аң сезимин өзгөртүш керек экен да. Биздин саясатыбыз биздин мээбизде экен да. Ошо мээбизде өзгөрүү келмейинче 1000 жолу революция кылсаң дагы балекетте өзгөрбөйт экен да. Жанагы
Преображенский деген профессор жөнүндө тартылган тасма бар эмес беле, собачье сердце деген. Ошондо профессор Преображенскийдин айткан сөзү бар го, революция должна быть в головах депчи. Революция могу аң сезимде болуш керек депчи. Көчөдө революция кылгандан пайдасы аз дейт, эгерде ошол революцияны кылгандардын аң сезиминде революция жүрбөсө дейт да. Андыктан биз ушу саясатты ойлоп койдук, андан көрөк биз ушу элибизге, жерибизге пайдабызды тийгизип, колубуздан келишинче ушундай үй бүлөлүк радио менен, ушу социалдык радио аркылуу өзүбүздүн элибиздин нукура, ушу улуттук баалуулугубузду, элибиздин эл экенин, жерибиздин жер экенин сактап калыш үчүн бирден бир күчтүү курал бул өзүбүздүн ички дүйнөбүздү, өзүбүздүн үй бүлөбүздү сактап калуу экен да. Анан ошон үчүн биз ушу үй бүлөлүк саясатты жүргүзүү, үй бүлөлүк саясат үчүн салгылашуу жолун аттанып алып, азыр мынакей ушу ОК радиосунда иштеп атпайлыбы. Андыктан бул деле болсо чоң саясат, өтө маанилүү саясат да. Сиздин берген комментарийиңизге чоң рахмат, урматтуу угарман. Эми сөзүбүздү улантайра турган болсок, кээде биз ушу маанилүү болбогон иштерди жаанталашып биринчи кезекте бүтүрө калайын деп шашып, маанилүү иштерди экинчи орунга жылдырып коюшубуз мүмкүн экен. Эгерде биз көп иштердин баарын астыбызга кое алып, анан жанталашып чуркай берсекчи. Мисалы, балаңдын туулган күнүндө үйгө эртерээк келип, анын көңүлүн ачып, чогуу майрамдап, анын көңүлүн алуу бул абдан маанилүү. Бул туура абдан маанилүү да. Ал эми ошол эле күнү жумушта отчет тапшырыш керек эле, же могу объектти тапшырып бериш керек эле деп кечке чейин калып, кой ушуну бүгүн бүтүрүп берип салыш керек деп жумушта калып калуу бул деле маанилүү. Бирок кайсынысы приоритет, кайсынысы чындап сенин жашооң үчүн, сенин үй бүлөңдүн жашоосу үчүн, балаңдын жашоосу үчүн чындап маанилүү. Ошол жумушуңду, отчетуңду жаанталашып отуруп, чын эле бүгүн бүтүрө аласыңбы аны? Же баары бир эртеңкиге калып калабы? Аны бүгүн эгерде бүтүрбөй койсоң, эртең эмне болот? Эртең эмне, башыңды кесип алышабы? Ошону билип аныкташ керек экен да. Эгерде бүгүн сен кечке чейин ушу жумушта жүрүп алып, анан балаңдын туулган күнүнө анын менен чогуу отура албасаң, жок дегенде кичине көңүлүн ачып отура албасаң, мына анда чындап эле келечекке балта чабылганга барабар болот экен да. Мен мисалы үчүн өзүмдүн балдарымдын кичинекей кезинден бери эле мындай алардын жашоосундагы маанилүү процесстердин баардыгына катышканга аракет кылам да. Туулган күнү болобу, мектептен концерт болобу, соревнование, жанагы спорт таймаштары болобу, айтор эмнеси болсо дагы баардыгына толук катышканга аракет кылам да. Эмнеси болсо да жумушумдун баарын жыйыштырып коюп, ошол жылдырып коюп, бирок ошо балдардын көңүлүн алыш үчүнчү. Анан ошону эстейбиз да. Кече күнү эле отуруп алып, мен тиги азыр кичүү уулум 13-кө чыгып калды да. Ошол 5 жашында, жок 4 жашында, 4 жашындагы бир окуяны эстеп атпайбы? Ал айтып берчү да. Туулган күнүңө эмне алып берейин десем эле, чоң коробка подарок дей берчү да. Анан мейли подарок, ичинде эмне болсун десең эле, чоң кызыл коробка дей берчү да. Ал баягы балалык кыялы менен иши кылып чоң коробка болсо эле болду да. Ичинде эмне бар экени деле мааниси жок. Иши кылып чоң кызыл коробка болсо депчи. Анан макул деп туруп, атайын эми чынында ал кезде Бишкектен мындай тиги коробка, чоң коробка табыш деле оңой эмес болчу. Азыр эми тиги соода түйүндөр көбөйүп калбады, барып тапса болот. Бирок болбой келинчегим экөөбүз бир чоң килейген коробканы таап, анын сыртын кызыл атайын жанагындай белек менен курсай турган кагаз менен, кызыл кагаз менен ороп, чоң лента байлап, анан ичине мындай чоң машина, тебе турган машинени салып туруп, анан машинемдин капотуна коюп алып, айдап келип, анан сигналды берсем, балам эшикке чуркап чыгып алып, коробканы көрүп алып, "О, коробка" деп сүйүнгөн да. Ичиндеги белекке деле ыраазы, ишигин чоң коробканы көрүпчү. Эми ошол 4 жашында болгон окуяны балам кече күнү отуруп алып эстеп атпайбы? Ошондо аябай жыргагам депчи. Карабайсыңбы? Бул мен үчүн, балам үчүн абдан керектүү, маанилүү нерсе болчу да. Мен болсо, койчу, капкаякта коробканы мен кантип тапмак элем? Мен калжаңда, мен бала 4кө чыгып аткан бала эмне коробканы эмне кылмайлы? Мында андан көрөк мына могу машинаны берип койсоң жыргап калат деп койсом деле болмок. Же болбосо шашпай жумуштан кийин деле барам, эртең выходной, жанагы дем алыш күнүндө эле майрамдайбыз деп койсом деле болмок. Бирок анда баламдын көңүлүндө менин аталык сүйүүм, аталык сезимдерим
анын көңүлүндө, анын жүрөгүндө терең орун албай калмак да. Анан балам экөөбүздүн мамилебиз мынчалык ысык болбой калмак. Канчалык бала менен ата, кыз бала болобу, эркек бала болобу, мындай балдар менен ата эненин ортосундагы мамиле ысык болсо, ошончолук балдардын келечегинде жашоосу бактылуу болот экен да. Канчалык балдар ата энесинен сүйүүнү, көңүлдүү мамилени ала албаса, ошончолук кийин чоңойгондо түнт мүнөз, өзүмчүл, өзүнөн өзү жабык, тил табыша албаган, кийин балалуу болсо дагы баласына ошол сүйүүнү бере албаган болуп калат экен да. Ошондон улам анан жашоосунда баягы жалаң эле өзүнө талап кыла берет, өзүнүкүнө эле талап кылып, өзүнө эле көңүл бурдургусу келип ошондой болуп калат экен да. Ошондон улам бир топ көйгөйлөр пайда болот экен да. Мынакей ошон үчүн маанилүү иштер кайсыл экенин аныктай билүү абдан зарыл экен да. Эгерде кылчу иштердин баарын мындай приоритетке жараша бөлүштүрүп алып, анан ирети менен акырындап баарын тактап аткарсаң, анда мындай башкача мындай бош убактың дагы көп болот экен да. Чын эле приоритети менен бөлүштүрүп алсаң кылчу иштериңди, анда бош убактың деле көп болуп калат экен. Өзүң мындай такыр эле убактым жок, жетишпей атам дей бересиң го. Жок. Жумушуңду кылганга дагы, үй бүлөңө дагы, эс алганга дагы, китеп окуганга дагы, өзүңдү өнүктүргөнгө дагы убактың пайда болот экен да. Эгерде баалуулуктарыңды туура, приоритетиңди туура коюп алсаң да. Эгерде жашооң өтө кыска, 100 жыл жашасаң деле, дагы бир акылман данышпандар айткан экен, өмүр деген эмне? Бул дейт, көз ирмемге чыккан буу сымал депчи. Бул чайнак кайнаганда буу чыгат го. Ошо көз ирмемге чыккан буу сымал. Же кышында эшикке чыгып дем алсаң, буу чыгып көз ирмем. Анан жок го. Өмүр дейт мына ошо буу сымал экен да. Анан ушул буу сымал өмүрдүн ичинде эң маанилүү, эң приоритеттүү нерселер эмне? Ошону биз аныктай билишибиз керек экен да, ошого ылайыктуу жашаганга аракет кылышыбыз керек экен да. Негизи достор, чынында эле ошондой. Мисалы, мен жумушума байланыштуу командировкаларга көп чыгам да. Анан бир эмес 2 медиа уюмда иштейм, андан тышкары коомдук иштер менен да алектенем. 3 балам, жашынакай келинчегим бар да. Анан ушул карантинге чейин эле менин досторум көбү мындай сурай беришти да, ой сен деги үйүңдө болосуңбу? Балдарың сени тааныбай калды го, деп. Айрым досторум болсо мага азыр ушу карантин күндөрүндө айтырчы да, үйдөгүлөрүң жыргап калса керек, сен тиги үйдө отуруп калып деп тамашалашат да. Алар ойлойт, мен ушу ушинтип эле баягы ызы чуу болуп жүрүп эле үйдөгүлөргө көңүл бурбайт депчи. Бирок мен карантинге чейин деле, карантин учурунда деле үй бүлөмө болгон мамилемди мындай өзгөрткөн жокмун да. Кандайдыр бир чоң мен үй бүлөм үчүн бөлүнгөн убакыт, үй бүлөм үчүн болгон орун, ал мурун деле эч нерсе менен ээленген эмес да. Ар бир нерсе үчүн өзүнчө бөлүнгөн убактым, өзүнчө бөлүнгөн принциптерим бар да, карманганча. Ошол принциптерим ошол бойдон эле калды да. Балким көбөйдү, күчөдү, бекемделди. Бирок эч качан ал нерселер мындай жок болуп, анан азыр ушу карантин болгондо эле пайда болуп калган жери жок да. Ооба, иш сапарларга чыкканда баягы 1-2 жума көрүшпөй калчубуз. Бирок мен келгенден кийин сөзсүз түрдө чогуу балдарым менен, келинчегим менен чогуу эс алып, анан балдарым менен өзүнчө убакыт өткөрүп, алар менен чогуу ойноп, көңүл ачып, балыкка барып, спортко барып, иши кылып, тиги спорт залдарга барып, чогуу убакытты дайыма алар менен чогуу өткөргөнгө дайыма аракет кылчумун да. Күн болобу, түн болобу, ошо келинчегиме же балдарыма кандайдыр бир, эгерде мен убаданы берген болсом, бир нерсени аткарам деген болсом, аны сөзсүз түрдө аткарганга аракет кылып жашап келем да. Анткени бул мен үчүн приоритет. Ошондуктан достор, бүгүнкү биздин темабыз, берилип аткан сөзүбүз, убакыт абдан тез учуп өтүп кетет да. Ошол убакыттын ичинде приоритетибиз эмне? Менимче ар бир адамдын эң башкы приоритеттеринин бири бул үй бүлөсү болуш керек да. Келинчеги, жолдошу, балдары, бул приоритет болуш керек да. Ушуну эң алдыңкы орунга коюш керек. Керек болсо ушу баардык ишим бүтпөсө дагы, бирок ушу балам үчүн, кызым үчүн, жубайым үчүн же күйөөм үчүн мен могу ишти бүтүрүшүм керек деп жашасак, анда биз сөзсүз түрдө бактылуу болот эмес да. Вальфредо Парето деген экономист бир эрежени аныктап чыккан экен. Анын аныктамасы боюнча 80-20 же болбосо Парето принциби деп аталган принцип бар экен да. Бул принцип боюнча жумшалган 20% аракет
80% натыйжаны берет экен да, анын экономикалык аныктамасы боюнча. А эгерде адам 80%га аракеттенсе, жанталашып чуркаса, анда болгону 20% натыйжага жетишет экен да. Демек, сен шашпай туруп, приоритетиңди коюп алып туруп, анан ошого багытына жараша иш кылсаң, анда сен көп нерсеге жетип алат экенсиң. А эгерде сен көп нерсени коюп алып, жанталашып чурка берсең, анда аз эле жыйынтыкка жетишет экенсиң да. Ошондуктан эң маанилүү, керектүү нерселерди биз алдыбызга өзүбүз аныктап коюп алышыбыз керек экен. Бизде дагы суроо бар экен. Убактыбыз аябай аз калды, окуп көрөйүн. Улан, как ты думаешь, что такого должно произойти, чтобы изменилось сознание тех, которые у кормушки власти? Народ-то понимает, и у народа сердце болит за будущее страны. Ты думаешь, власть делает то, что в этом направлении? У них только одно, как можно больше обогатиться. Кто или что может положить конец этому беспределу, который творится во власти? Думаю, терпение у народа уже на пределе. Бизде болбой эле дагы бир үй бүлөң жок болсочу дейт. Андай адамдар эмне кылыш керек дейт. Эми биринчи суроого карата мен кыргызча эле жооп берейин баары. Эми мындай да, саясий законы власти деген бир китеп бар, Макиавеллинико дейм. Ошону окуп көрсөңөр, мындай азыр эле болуп калган жери жок. Бийликтин мындай бийлик менен адамдардын ортосундагы келишпестик, ушундай нерсечи. Бул азыр эле келип анан ошо кыргыздын эле башына түшүп калган мүшкүл эмес. Бул болуп келген, эзелтен бери болуп келген. Анан менимче боло да берет да. Бирок ушундай ызы чуунун ичинде өзүңдүн адамдык парасатыңды сактап калуу, бул ар бир кишинин өзүнүн жеке жоопкерчилиги экен да. Анан албетте эмне кылыш керек? Ар бир мындай ыйманы таза, абийри таза, жүрөгүндө ошо Кудайдан корккон, ушундай баалуулуктарды сактаган адам, ар бир адам сөзсүз түрдө өзүнүн колунан келишинче салымын кошуш керек мамлекеттин өнүгүшүнө. Ар бир кесипкөй адам мындай профессионал болуш керек деп ойлойм да. Профессионал мындай адис болуш керекпиз да бизчи. Анан ар бир адис өзүнүн кылган ушул кесибин, аткарган милдетин эң жогорку деңгээлде, сен көчө шыпыргыч болсоң дагычы, ошол жерди иши кылып эле мынтип шыпырып, анан көрүнбөгөн жерин ары түртүп коюп эмес, ушундай ынтызарлык менен, ушундай кесипкөйлүк менен, адистик менен шыпырып тазаласаң, эгерде сен экономист болсоң, туура эсептесең, ар бир киши өзүнүн кылчу милдетин туура аткарса эле, менимче анда заман өзгөрмөк. Анткени биз өнүккөн мамлекеттерди көрүп атпайлыбы? Ар бир адам өзүнүн тиешелүү милдетин так аткарса эле, баардыгы өзүнчө бир жакшы нукка түшөт да. Үй бүлөсү жок болсочу дейт. Эми кандай үй бүлөсү жок болсо? Үй бүлөсү жок болсо, менимче үй бүлөлүү болууга максат коюш керек. Анан эгерде жолдошуң жок болсо, мисалы үчүн эгерде балаң бар болсо, балаңа көңүл буруш керек. Эгерде такыр эле эч качан үй бүлө курган эмес болсоң, достор, сөзсүз түрдө мындай жакын бир тууганың эмес, бирок жашоодо сенин руханий бир туугандарың деле бар да. Менин жашоомдо деле көп адамдар жолуккан. Ушунга чейин жолугуп эле келатат. Мага ага болуп берген, мага ини болуп берген, мага карындаш, эже болуп берген кишилердичи. Ошолорду деле мен өзүмдүн үй бүлөмдөй кабыл алам да. Мына ошол адамдар менен биргелешип, жакшы бир нукта жыла бериш керек да. Ошондуктан кайсы күндөрү трансляция болот дейт. Саламатсызбы? Биздин Окей радиосунда Назар ток-шоусу ар бир жума күнү кечки саат 6-да, кайталоосу жекшемби күнү, ошо дем алыш күнү кечки саат 6-да да. Негизи жума күнү саат 6-да биз түз эфирге чыгабыз. Түз эфирде биздин анан бирок биздин берүүлөрүбүздүн баардыгы Окей радиосу Check It KG деген биздин сайтыбызда сакталган. Бизде апалар мектеби бар, балдарды тарбиялоо боюнча үй бүлөлүк психологдордун атайын берүүлөрү, юристтердин берүүлөрү бар. Мынакей ошол берүүлөрдүн баардыгын угам десеңиздер, биздин сайтыбызга кирип, ошол жерден аудиосун угуп, аны керек болсо WhatsApp'тан бөлүшүп, башкаларга кошо бөлүшүп, жакшы таасириңизди берсеңиз болот. Андыктан бизге кошулуп, биз менен ортоктош болуңуздар. Тилекке каршы 2 мүнөт убактыбыз калды. 2 мүнөт убактыбыз калып калды. Эми мен дагы бир топ айта турган нерселерим бар эле. Убакыттын тардыгына байланыштуу жетишпей калдым. Мындай кылбайлы анда
эмки жума күнү Кудай буйруса биз берүүбүздү улантабыз. Ошондо бүгүнкү айтылбай калган ойлорду мен улап жыйынтыктап коеюн. Биз эмкисинде 20 Кудай буйруса, аманчылык берсе 22 майда эфирге чыгабыз кечки саат 6-да. Анан ошондо бул ойлорду аягына чыгаралы. Мен ошо балага көңүл буруунун маанилүүлүгү, приоритеттүүлүгү жөнүндө бөлүшөйүн деген элем да. 30 секунд эле убактыбыз калды. Болуп турганда баардыгыңыздар сак саламатта болуңуздар. Сиздерге кызмат кылган мен Уланбек Карыпов жана кесиптешим Канат Алманбетов болду. Убактысын арноо бул ата-эненин балага кылган эң баалуу белеги. Үй бүлөлүк радио, Окей радиосу. Назар ток-шоусуна кош келиңиз. Эфирде Уланбек Карыпов. Окей радиосунда саат 19.